Жаңы жылдан баштап жол эрежесин бузган айдоочуларга карата айып пулдун көлөмү көбөйдү. Мисалы үчүн буга чейин мас абалындагы айдоочуга 10 000 сом айып салынса, эми жаңы жылдан баштап ичимдик ичип алып, унаа башкарган адамдарга карата 17 500 сом айып салынат. Ал эми юридикалык жактар болсо, эрежени бузса 55 000 сом төлөйт. 2019 жылдын кириши менен жолдо жүрүүнүн кээ бир эрежелерин бузган үчүн салынган айып пулдардын көлөмү жогорулады. 1 январдан тартып иштей баштаган жаңы кодексти албетте айрым айдоочулар каршы кабыл алышты. Унаа башкаргандардын айрымдары жол кызматкерлеринин күнү тууду. Алардын алкымы дагы чоңоюп, капчыгы калыңдайт деп эсептесе, ал ортодо катаалдаган жазаны туура көргөндөрү да бар. Бирок көбү ылдамдыкты сактабаган жана мас айдоочулар ооздукталса деген ниетте. Кыргызстан жол кырсыктары эң көп катталган өлкөлөрдүн катарында. Ар күн сайын адам өмүрү кыйылат. Былтыр жолдо болгон кейиштүү көрүнүштөрдүн айрымдары элдин эсинен кетчүдөй эмес. Бишкекте маршруттук кичи автобус бала көтөргөн аялды басып калганы жолдо эрежени так сактоо зарыл экенин коңгуроо кылган. Бул кырсык эненин өмүрүн алып, наристени майып кылды. Дарыгерлер кыздын бутун кесип салууга аргасыз болушкан. Ноябрь айында Мадина базарына жакын жерде болгон кырсык шаардыктардын үрөйүн учурган. Катуу ылдамдык менен келип, электр мамысына урунган унаа экиге бөлүнүп, бири-биринен 30 метрдей аралыктагы эки башка жерден табылган. Бул кырсыкта 2 адам өмүрү кыйылган. Айрым учурда авариядан кийин унаанын үлгүсү билинбей калган учурлар бар. Жыл жаңырар алдында Токмок шаарына жакын жерде катталган кырсык мунун далили. Кан жолдогу окуяда 5 киши жарык дүйнө менен кош айтышты. Эң өкүнүчтүүсү 10 гүлүнөн 1 гүлү ачыла элек жаштардын жаштайынан жарык дүйнө менен кош айтышканы. Жакында Ленин айылында жүк ташуучу унаа 1-класста окуган кызды 10 метрдей сүйрөп кетип, 6 жашар кыз жан берген. Жаш кыйылган өмүрлөр ондоп саналат. 2018 жылы болгон мындай көрүнүштөр ондоп саналат. Бирок үрөй учурган видео тасмаларды көрүп жатып деле айдоочулар этият болбогондой. Илдамдыкты жогорулатуу, унааны мас абалында башкаруу өңдүү эреже бузуулардын арты кайгы менен аяктоодо. Кейиштүү көрүнүштөрдү жоюу үчүн айып пулду жогорулатуу керек деген сунуштар айтылып келген. Жыл жаңыргандан тартып иштей баштаган кодекске ылайык айып пул кыйла жогорулатылды. Эми коомчулукта көтөрүлүп келген демилге коомчулуктун өзүндө талкууга түштү. С одной стороны, это нормально, да, что все будут уже как бы остерегаться и переживать за то, что не в трезвом состоянии ездить, это тоже, сами понимаете, это и так душенаселение у нас мелкое, еще друг друга передавим. Мындай карапайым жашаган элдер ошолордун кичине чөнтөгүнө мындай оорураак болуп калат. Абайдын балдары болсо правиланы буза беришет, жана төлөй беришет. В принципе, я думаю, что не так уж богато мы живем, чтобы платить большие штрафы. Поэтому каждый человек, который будет оштрафован, в следующий раз подумает. Для наших горожан это соответствие от зарплаты. Я думаю, что это слишком высокие штрафы. Мен бул гаишдин артынан чыгып эле тагынып алсам тогузуп калды. Мен тагынан баштайынчы. А сами вы часто нарушаете? Нет. Бальчадан чыкканмын азыр. Тагын эми даярданайын деп аткан убакта успеть этпей калдым өзүмчү. Биринчи жолу кечирип коюңуздар. Мындан кайталамын. Эреже бузуп кайрымакка түшкөн айдоочулардын баарынын шылтоосу окшош. Ушул күндөрү жолду тескеген кызматкерлер айып салбай жаңы кодекстин жол жобосу тууралуу эскертүү берип, айдоочулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен алек. Ошол эле маалда одоно эреже бузган айдоочуларга чара көрүлөт. Жол сакчылары жыл башынан тарта эреже бузган айдоочулар салыштырмалуу азайганын билдирүүдө. Заметили сами, вот за столько времени мы... Өзүңөр күбө болдуңар. Бир нече убакыт туруп аз эреже бузуулар катталды. Протокол түзбөй элебиз, жөн гана эскертүү берип жатабыз. Эгер одоно жол эреже бузуулар болсо, анда сөзсүз түрдө мыйзам чегинде чара көрүлөт. Мисалы, мас абалында унаа башкаргандарга айып салынат. Ээн баш айдоочуларды ооздуктоо катаалдады. Жаңы жылдан тартып күчүнө кирген жаңы кодекстин андагы мыйзам бузулган учурларга каралган айып пулдардын айрымдарына токтолсок төмөндөгүдөй. Эксплуатациялоого тыюу салынган техникалык бузуктар бар транспорт каражаттарын айдоого жеке тарапка 5500 сом, ал эми юридикалык жактарга 17 000 сом айып каралган.
Унаанын тиешелүү категориядагы айдоочулук ырастамасы же каттоочу документи жок айдоочу 1000 сом айыпка жыгылса, юридикалык тарап 5000 сом айып төлөйт. Эгер айдоочу 40 чакырымдык ылдамдыктын чегин буза турган болсо, 7500 сомго чейин айып пул төлөйт. Юридикалык тараптын өкүлү болсо 23000 сом айыпка жыгылат. Ролда отуруп ээн баштык кылуу, башкача айтканда айдоочунун коомго ачыктан ачык урматтабаганын билдирген, жол кыймылынын эрежелерин жана транспорт каражатын пайдаланууну бузуу менен коштолгон коомдук тартипти жана жарандардын тынчтыгын ачыктан ачык бузган атайын аракеттери үчүн 7,5 миң сом жана 23 миң сом айып каралган. Алкоголдук, баңгизаттык же токсикоманиялык мас абалындагы айдоочуга 17,500 сом, ал эми юридикалык жактарга 55 миң сом айып салынат. Мастыгын аныктоо жөнүндө талапка баш ийбей койгондорго 5,5 миң сом, компания же фирма айдоочусуна 17 миң сом айып көрсөтүлгөн. Айдоочунун жол кесилиштеринен өтүү, жалпы пайдалануудагы транспорт каражаттарынын токтотуу эрежелерин бузуусу, же светофордун тыюу салынуучу сигналынан же болбосо жөнгө салуунун жаңсоосуна карабай өтүп кетүүсү. Ушул өңдүү эреже бузууларга 3 миң сом, фирма же компания айдоочусуна 13 миң сом айып каралган. Куткаруу кызматынын, медициналык тез жардамдын, өрттөн сактануунун ички иштер органдарынын унааларына жүрүп баратканда жол бошотуп бербей койгон айдоочулар да жазага тартылат. Биринчисине 5,5 миң сом каралса, юридикалык чак 17 миң сом төлөйт. Буга чейин коопсуздук курун тагынбагандар, мотошлем кийбегендер 300 сом айып пул төлөп келсе, эми ал сумма 1000 сомдон 3 миң сомго чейин деп көбөйдү. Айдоочунун тиешелүү уруксаты жок кайра жабдылган же өзү билемдик менен орнотулган атайын үн чыгаруучу жарык берүүчү сигналдары бар транспорт каражаттарын айдоосуна 5,5, ал эми юридикалык жак 17 миң сом айып салынат. Жөө жүргүнчүнүн, велосипедчендердин, көлүк унаа башкаруучунун, мал айдоочулардын жол кыймылынын эрежелерин бузуусуна да айыптар каралган. Жаңы жылдан кийин эреже бузганы үчүн жарандардын айдоочулук күбөлүктөрү алынбайт, бирок протокол толтуруу тартиби күчүндө кала берет. Айып пулду жогорулатууга каршы чыккандардын айрымдары аны айлык маяна менен салыштырууда. Ал эми өзгөртүүлөрдү колдоого алган адистер дал ошол чөнтөккө оорчулук келтирген айып пул гана эреже бузууларды азайтат деп эсептейт. Ар кандай элде ой пикирлер болуп атат, кээ бирлер көбүнчө маян аз, айлык аз, эмне үчүн айып көп деп атат да. Мен ойлойм экөөнүн эч кандай бири-бирине андай байланышкан тиешеси жок деп. Себеби дегенде биз ошол айлыктан салык төлөй турган болсок, анда мен айтат элем, мына айлык аз, салык эмне үчүн көп депчи. А бу жерде айып эмне үчүн төлөнөт? Ошол адамдын, айдоочунун кылган иш аракетинен, кесепетинен болуп атат, туурабы? Мисалы, токтобой турган жерге атайлап токтойбуз, кызыл жарыкка атайлап киребиз. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө бул замандын талабы туура коюлган нерсе депчи. Себеби дегенде адамдар айдоочулар өзүнүн жоопкерчилигин сезбей баратышат да. Өткөн жылдын 11 айында эле Кыргызстанда 600 адам автокырсыктардан каза болгон. Айрымдар бул көрсөткүч өтө коркунучтуу экенин эскертип, биздин жолдордогу абалды согуш болуп жаткан өлкөлөр менен салыштырат. Оорудан кийин эле көп адамдын өмүрүн кыйган жол кырсыктарын болтурбоо үчүн азырынча айып пулду жогорулатуудан башка чара табыла элек. Бирок коомчулук аны казынаны толтуруунун эмес, кырсыктарды азайтуунун аргасы катары кабыл алышы керек. Бул эми адамдын жанагы аң сезимине байланыштуу болот. Анан нарушение аз болот, биринчиден коркот. Кой 300 сом төлөйм же 1000 сом төлөйм, кой ондон көрө унчукпайлы. Нарушение кылбаганга аракет кылыш керек да. Если по карману будет бить, это, мне кажется, будет хорошо. Это к лучшему. Штрафтарды көбөйткөнү элдин азайтабы көбөйтөбү аны мен билбейм, бирок кырсыктар азаят. Мисалы үчүн азыр мен реме тагынбай келдим. Бул негизи туура эмес. Ремендер тагынып туура болсо, анда кырсык азаят. Мындан ары рулга отурган айдоочу ар бир кыймыл аракетине так болуп, ичимдиктен алыс болушу кажет. Кокус эреже буза турган болсо капчыгынын эле шору. Коомчулук арасында дал ушул айып пулду жол тескеген кызматкердин чөнтөгүнө түшкөндөй кылбай, казынага түз кеткендей шарт түзүлсө жакшыраак болмок деген пикирлер арбын. Долбоор Уланбек Тыйканбаев жана Аскар Улан уулу тарабынан даярдалды.